11-октябрь. Ансыз биз эч нерсе кыла албайбыз. Мен сабакмын. Силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Жакан 15-бөлүм 5-аят. Сиз толугу менен шал болуп калдыңыз жана сүйлөгөндөн башка өз алдынча эч нерсе кыла албай калдыңыз деп элестетели. Муну көргөн сиздин күчтүү жана ишенимдүү бир досуңуз сиз менен чогуу жашап, сизге эмне кылып бериш керек болсо, ошону жасаганга убада берди дейли. Чоочун бирөө сизди көргөнү келгенде, досуңузду анын көзүнчө кантип мактай алат элеңиз? Досуңуздун боорукердигин жана күч кубатын даңазалаш үчүн өзүңүз төшөктөн тура калып, аны көтөргөнгө аракет кылат белеңиз? Жок, сиз досум, сураныч, коногумдун жүзүн көрө алышым үчүн мени ордуман тургузуп, артыма жаздык коюп бере аласыңбы? Көз айнектеримди да тагып кое аласыңбы деп айтмаксыз. Ошентип, коногуңуз сиздин өтүнүчтөрүңүздөн улам, алсыз экениңизди көрүп, ал эми досуңуздун күчтүү жана боорукер экенин биле алат. Сиз досуңузду ага муктаж болуу, андан жардам суроо жана ага таянуу аркылуу мактай аласыз. Жакан 15-бөлүм 5-аятта Иса: "Силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар" дейт. Демек, чын эле биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелген. Машаяксыз биз аны даңазалаган эч бир жакшы иш жасай албайбыз. Римдиктер 7-бөлүм 18-аятта Павыл мындай дейт: "Менин ичимде, тактап айтканда менин күнөөкөр табиятымда жакшы нерсе жок экендигин билем. Бирок, Жакан 15-бөлүм 5-аятта айтылгандай, Кудай бизден Машаякты даңазалаган көптөгөн жакшы иштерди жасашыбызды, тактап айтканда жемиш беришибизди каалайт. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Ошондуктан Иса биздин "Мен силерди досторум дедим" деген күчтүү жана ишеничтүү досубуз катары өзүбүз жасай албаган нерселерди биз үчүн жана биз аркылуу жасоого убада берет. Анда биз аны кантип даңктай алабыз? Жакан 15-бөлүм 7-аятта Иса буга мынтип жооп берет: "Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет." Биз сыйынабыз. Өзүбүз жасай албаган нерселерди Машаяк аркылуу жасашын, бизди жемиш бергенге жөндөмдүү кылышын Кудайдан суранабыз. Жакан 15-бөлүм 8-аятта мындан кандай майнап чыгары айтылган: "Эгерде силер көп жемиш берсеңер, Атам даңкталат." Демек, Кудай сыйынуу аркылуу кантип даңкталат? Сыйынуу бул Машаяксыз эч нерсе жасай албашыбызды ачык айтуу. Ошондой эле сыйынуу бул өзүбүздүн күчүбүзгө таянбай, Кудайга кайрылуу жана анын бизге керек болгон жардамды берерине ишенүү.